Асан мырза, сиздин окуяңыз кандай болду? Сиз айтып берсеңиз. Кандай Саламатсыздарбы? кайсы шарттарда кантип жугутуп алдыңыз эле? Мен Аликулов Асан. Мен жуктурганымды деле өзүм билбейм. Мен деле şu 2021-жылы ага чейин 2 жолу тиш алдырганмын частный клиникалардан. Анан бөйрөгүмө лечение алганмын. Эми күмөнүм ошондон да. Ошондон жуккан депчи. Анан 21-жылы ооруп калдым. Курсагыма суу толду. Анан өзүбүздүн эле мына Бишкекте Садмир клиникасына барып УЗИге түштүм, кан тапшырдым. Ошол жерден сразу айтышты. Гепатит В, Д, цирроз печень. 5 пересадка болбойт. Пересадкага барасың дешти. Ошого карабай ушул оору менен күрөшүп Бишкекте ушу 5 айдын ичинде 4 жолу больницага жатканга туура келди. Через скорый помощь менен барып жатып калып аттым, лечение алып. Анан эч аргасы айласын таппай, бардык эле больницада ошондой дейт экен. Сиздики болбойт. калган абалга өтүшүп кеткен абал. 4-чү стадия болуп кетти меники. Эң акыркы стадия болду. Анан эмне кылышты билбей жашоо үчүн киши күрөшөт экен да. Донорду кантип таптыңыз сиз? Ушу издеп жүрүп кайрымдуулук фонддон Азамат Байматовдун кайрымдуулук фондуну таап, ушу киши менен сүйлөшүп, ушу кишини чакырып үйгө сүйлөшүп, ушу кишинин жардамы менен мына барып Индияга, Индия жергесине барып үйүмдү саттым. Бүт мүлкүмдү саттым. Анан элден мына Азамат Байматов кайрымдуулук фонду жардам берип, эли журттан жыйнап беришти жардам. Ошону менен барып донорго өзүмдүн келинчегим болду, жубайым. Анан барып ошо пересадка болуп келдик. Мына азыр 1 жыл толук болду. Ушул айда 19 эмеде числодо 1 жыл болду да. 1 жыл 1 күн болду бүгүн. Азыр акыбалыңыз, Азыр анализдериңиз кандай? Канааттандыралык эле. Жакшы эле бирок. Эми биз дарыгердин көзөмөлүндө өзү Индиянын дарыгерлери менен, врачтары менен. Бияктын дарыгерлеринин көзөмөлүндө ар ай сайын анализ тапшырабыз. Частный эмеге лабораторияга 5000 сомдон тапшырабыз. Анын ичинде дарыланыш бар, ал бул бар дегендей. Сиз дагы божомол менен ушундай сумма сарптаган турбайсызбы, э? Ооба, бизге деле ошо божомол менен $35.000 кетти.